Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Азербайжанда өтүп жаткан маданият күндөрүнүн алкагында Азербайжандын жаштар жана спорт министри Фарид Фазил Оглу Гаибов менен жолукту. Анда тараптар жаштар иштери жана спорт жаатында эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын талкуулап, аны ишке ашырууда жасала турган ишенимдүү кадамдар тууралуу сүйлөштү. Алтынбек Максутов эки өлкөнүн кызматташтыктагы маанилүү маданий гуманитардык багыттарынын бири болуп саналган жаштар иштери жана спорт багытында жасалган иштерге токтолуп, ал мамилелердин активдешүүсү, түрк мамлекеттеринин уюмунун алкагында жаш спортчулардын өзгөчө спорттун олимпиадалык жана улуттук түрлөрү боюнча өз ара кызматташуусун арттырып жатканын белгиледи. Министр ошондой эле 2025-жылга көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин спорттук борбору Генжа шаарынын шайланышы менен куттуктап, кызматташууну бекемдөө максатында эки тараптуу жол картасын иштеп чыгууну сунуштап, ал колдоо тапты. Жолугушууда тараптар ошондой эле жаштар иштери боюнча эки өлкөдө ишке ашып жаткан долбоорлор, жаштардын башын бириктирген ири эл аралык платформалар жана алдыда өтө турган иш-чараларды концептуалдык бөлүктөрү талкуулашып, бул багытта да тажрыйба алмашууну макулдашты.